Жасалма интеллект бүгін жөн гана технология емес, бұл жаңа дүйнөлүк бийликтен куралы. Ким маалыматты башкарса, ал эртең дүйнөнү башкарат. Ким алгоритмди жазса, дал ошол эртең эрежени жазат. Ошентип дүйнө жаңы жарышка бет алды. Бул нефт же алтын үчүн эмес, бул маалымат эсептөө кубаттуулугу жана жасалма интеллект үчүн болгон күрөш. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Астанада өткөн ЕАЭП-ин форумундагы пленардык сессияда президент Садыр Жапаров учурдагы актуалдуу маселени кабыргасынан койду. Мамлекеттер жасалма интеллектти башкарабы же ага көз каранды болуп калуу коркунучу барбы? Арийне, Кыргызстан бул өзгөрүүлөрдү сырттан карап турган өлкө болууну каалабайт. Учурда Кыргызстан жасалма интеллектти мамлекеттик башкарууну тазалоочу, коррупцияны азайтуучу жана өлкөнүн цифралык эгемендүүлүгүн бекемдөөчү курал катары пайдаланып баштады. Хочу подчеркнуть, что несколько лет назад мною была поставлена задача перевода государственных услуг и управления в цифровой формат. И для многих это на тот момент казалось непростой задачей. Сегодня гражданин Кыргызстана может перерегистрировать недвижимое имущество, получить справку, оформить документы через мобильный телефон, не посещая ни одного государственного органа. На первый взгляд это вопрос удобства. На деле это совершенно иная архитектура прозрачности государства. Мы последовательно сокращаем бюрократические процедуры, переводим процессы в цифровой формат и минимизируем человеческий фактор. Ооба, Кыргызстан санариптик инфраструктураны, мамлекеттик булут системасын, түндүк платформасын жана улуттук жасалма интеллект чечимдерди өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасап жатканы учурдун талабы. Буга чейин айлап кеткен анализди бүгүн алгоритмдер бир нече мүнөттө жүргүзүүдө. Ал эми цифралык алгоритмдер ар бир чечимди көрүнүктүү жана текшериле турган кылууда. Президент Садыр Жапаровдун дагы бир маанилүү чакырыгы бул ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин алкагында жасалма интеллект инфраструктурасын түзүү демилгеси болду. Наши страны объединяет глубокая историческая общность, сильные научные традиции и общие экономические интересы. Объединив наши усилия в разработке совместных моделей, создании общих вычислительных мощностей и дата-центров, мы сможем стать не просто пользователями, а полноправными архитекторами глобальной цифровой повестки. Кыргызстан бүгүн санариптик реформаларды жөн гана кызматтарды жеңилдетүү үчүн эмес, мамлекеттик системанын философиясын өзгөртүү үчүн жүргүзүп жатат. Мурда бюрократия үстөмдүк кылса, эми алгоритмдер ылдамдык жана ачыктык негизги принципке айланууда. Кыргызстан өзүн жөн гана технологияны колдонгон өлкө катары эмес, жаңы цифралык тартипти түзүүгө катыша турган мамлекет катары кадам жасоодо. Евразия экономикалык форум быйылкы жыйыны жасалма интеллект, жаңы технологияларга арналган экен. Анан кийин биз ал жерде сөз түрдө жаңы технологияларды колдонуу боюнча өзүбүздүн тажрыйбабызды бөлүштүк. Кудайга шүгүр, мындай бөлүшө турган тажрыйбабыз бар. Жасалма интеллектти биз мамлекеттик башкарууда, ар кандай мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө, мындай элдерге кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү багытында колдонуп жатканыбыз жөнүндө тажрыйбабызды бөлүштүк. Алардан кызыктуу болду. Башка өлкөлөр үчүн дагы Биримдик алкагында жасалма интеллектти өнүктүрүү боюнча бир топ иштер жасалууда. Маселен, Астанадагы санариптик жетишкендиктер көргөзмөсүндө ЕАЭП өлкөлөрү жасалма интеллект жана санариптик башкаруу боюнча акыркы иштеп чыгуулары менен тааныштырды. Кыргызстан өзүнүн салык жана бажы системаларына жасалма интеллект технологияларын киргизүүдө ыкчам иштерди жасап жатат. Көргөзмөдө мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү жана жасалма интеллектти колдонуу аркылуу башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу
жакшыртууга багытталган заманбап чечимдер сунушталды. Кыргызстандын стендинде фискалдык системаны өнүктүрүүгө арналган санариптик инструменттер көрсөтүлдү. Система в активном режиме самостоятельно выявила доначисление в размере 8 миллиардов. В ближайшей перспективе мы ожидаем доначисление в размере 30 миллиардов сомов. Астанада Евразиялык экономикалык биримдигинин жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин кезектеги жыйынында биримдикке мүчө мамлекеттердин лидерлери дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүлөрдүн фонунда кызматташуу маселелерин алгач тар чөйрөдө талкуулашты. Чоң чечимдер кабыл алынган аянтчаларда кыска, бирок маанилүү кеңешүүлөрдүн ролу чоң. Данияр Амангелдиев президентке ЯЭПтин ички рыногундагы соода маселелери боюнча акыркы маалыматтарды билдирди көрүнөт. Жыйын болуп атканда президент менен да бир нерселерди макулдашып аттыңыз да? Эмне жөнүндө сүйлөштүңүздөр? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи интеграционный маселелер. Ошол бүгүн ушул ЕСтин кол койгонуна 20 жыл болду. Ошол 20 жылдын алкагында жыйынтыктар кандай болду? Андан тышкары ушул интеграционный объединение алкагында дагы биздин өзүбүздүн жанагы Евразийский банк алда өзүнүн отчетун берди. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынында президент Садыр Жапаров дүйнөлүк экономикадагы өзгөрүүлөргө байланыштуу биримдиктин алдында жаңы милдеттер турганын белгиледи. Мамлекет башчысы азыркы шартта аймактык интеграция, экономикалык байланыштардын туруктуулугун камсыз кылып, рыноктардын алдын ала болжомолдугун сактоодо өзгөчө мааниге ээ болуп жатканын айтты. Мындан тышкары чакан жана орто бизнес ЯЭПтин өндүрүштүк кооперациясына көбүрөөк тааныштырылышы керектигине көңүл бурду. Крайне важно, чтобы договоренности в рамках соглашений не оставались на бумаге, а реально работали, упрощали процедуры, ускоряли движение товаров и делали рынки более доступными друг для друга. В этом заключается практическая ценность интеграции, которую ощущает реальный сектор экономики. Президенттин айтымында дүйнөдө атаандаштык эми жөн гана технологияларга жетүү үчүн эмес, аларды тез өздөштүрүү жана экономикага натыйжалуу киргизүү үчүн жүргүзүп жатат. Кыргызстан ЯЭП жалпы рынок менен гана чектелбестен технологиялык өнөктөштүктүн жана инновациялардын аянтчасына айланышы керек деп эсептейт. Өлкө башчысы жасалма интеллектти биргелешип өнүктүрүү биримдиктин глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн күчөтөөрүн белгиледи. Мы выражаем уверенность, что совместное развитие искусственного интеллекта станет мощным импульсом для технологического прогресса Союза и будет способствовать укреплению роли нашей интеграции, формированию глобальных принципов, ответственного и справедливого использования технологий и искусственного интеллекта. Жыйында соода экономикалык кызматташтыктагы өзүнчө орун алды. Бүгүнкү күндө ЯЭП Вьетнам, Иран, Кытай жана Сербия менен соода келишимдерин ишке ашырып жатат. Жакынкы мезгилде Бириккен Араб Эмираттары, Монголия жана Индонезия менен эркин соода тууралуу макулдашуулар күчүнө кирери күтүлүүдө. Ошол эле учурда президент ички өндүрүштү коргоо жана чакан экономикалуу өлкөлөрдө биргелешкен өндүрүштөрдү жайгаштыруу маселелерин көтөрдү. Садыр Жапаров интеграциянын пайдасын ири компаниялар гана эмес, чакан жана орто бизнес дагы сезиши керектигин билдирди. Кыргызстандын портфели 600 миллиондун тегерегинде болуп атат. Андан ашкары ЕФСР да бар. Негизинен ушул биздин интеграциядагы кошулган жаңы мамлекеттердин кирүүсү да каралган жана ушул башка Тунистин кирүү боюнча макулдугун беришти. Ушул процессти азыр өкмөттөр аралык комиссия өзү иштеп чыгат. Анын алкагында ушул жыйынтыктар чыгат. Андан тышкары ушул тех регламент маселелери да каралган. Жалпысынан 18 документке
кол коюлуп ошол чечимдери бүгүн жогорку совет менен бекилген. Ошентип президент Садыр Жапаров АЕПтин келечеги жалпы рынок менен гана чектелбей, жалпы технологиялык мейкиндик түзүшү керектигин айтты. Анткени экономиканын күчү, өндүрүштү, санариптик технологияларды, илимди, билимди бир системага айландырган өлкөлөрдүн колунда болорун өлкө башчысы баса белгиледи. Повестка дня готова к подписанию. Если у вас не будет возражений, прошу принять соответствующее решение. Спасибо. Жыйын соңуна чыгып, лидерлер документтерге кол кое баштаганда залда күтүүсүз кыймыл күчөдү. Протокол кызматкерлери папкаларды бир президенттен экинчисине ташып, ар бир баракты кайра-кайра текшерип жатышты. Папкалар президенттердин алдына жеткирилип, кайра текшерилип, андан соң гана кол коюуга берилүүдө. Себеби бул документтер кийин бүтүндөй биримдиктин ишине таасир эте турган чечимдерди камтыйт. Кол коюудагы макулдашууларда бир документтерди аябай карап, бири-бирине иреттеп ушундай көргөзгөндөй болот да. Бул мындай өзгөчө бир же талаштар жараткан маселелер болдубу? Жок, ал жерде эң негизи алдын ала даярдалган 13 документ кол коюуга даярдалган. Ал өз процедуралары менен өткөн. Жаңы гана документ бул ошол Армения Республикасынын Евразия экономикалык биримдигиндеги кийинки ишмердүүлүгү боюнча атайын мамлекет башчылары билдирүү даярдаган. Ошол билдирүүнү кол койдуруу процедурасы, даярдоо процедурасы эң акыркы мүнөттөргө чейин тараптар макулдашты. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынтыгы менен катышуучулар интеграциялык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө даяр экендиктерин ырасташты. Биздин негизги сунуштар бул ошол Евразия экономикалык биримдигинде ири экономикалык мамлекеттер бар. Экономикасы мындай чоң көлөмдөгү, анан бизге окшогон кичинекей экономикасы менен дагы мамлекеттер бар да, биз ошондуктан бир кичи экономикасы калыптанган өлкөлөрдүн кызыкчылыктары, ошол өлкөлөрдө дагы мындай биргелешкен ишканаларды куруу боюнча өзүбүздүн сунушубузду дагы бир жолу айттык. Ошондой эле башка мамлекеттер менен биримдиктин ортосундагы баягы соода атайын соода келишимдери түзүлүп атпайбы? Ошо соода келишимдери түзгөндө дагы сөзсүз түрдө биздин өлкөлөрдүн кызыкчылыгы, анан биздин өндүрүшчүлөрүбүздүн да кызыкчылыгын коргоо боюнча сунуштарды айттык. Анткени айрым ошол Азия өлкөлөрү менен ушундай соода келишимдерине Евразия биримдиги түзгөндө ошол эле биздин тигүүчүлөр, текстиль тармагы, дагы башка тармактар дагы биздин өндүрүүчүлөрдүн бир кызыкчылыктары корголуш керек. Алар бизге катуу атаандаштык түзбөш керек дегендей маселелерди биз өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди жеткирдик. Кыргызстан өз кезинде илимий техникалык кызматташтыкты кеңейтүүгө, жасалма интеллект жана инновациялар жаатындагы биргелешкен долбоорлорго активдүү катышууга даяр. Президент белгилегендей, өлкөлөрдүн туруктуу өнүгүүсү жалпы максаттарды түшүнүү жана биргелешкен аракеттер аркылуу гана камсыздалат. Специально проектный бөлгенде магистраль жактан бул жактан 20 метр радиусда. Ошон үчүн карап мындай немелер коюлган да. Бийик, жакынсыраак. 30 май президент Садыр Жапаров пландан тышкары барып көргөн Бишкек Арена стадиону Кыргызстандагы эң ири футболдук арена болот. 51 000 көрүүчүгө ылайыкталган объект FIFA жана АФК стандарттарына ылайык курулуп жатат. Мамлекет башчысы курулуштун сапатына өзгөчө көңүл буруп, долбоорду мөөнөтүндө бүтүрүүнү тапшырды. Бишкек Арена жөн гана стадион эмес, өлкөнүн спорттук инфраструктурасын жаңы деңгээлге чыгара турган ири долбоор. Президент Садыр Жапаров комплекстин келечекте өзүн өзү камсыздай алышы үчүн анын аймагына соода жана тейлөө объектилерин жайгаштыруу зарылдыгын белгиледи. Бул стадиондун туруктуу иштешине жана өнүгүшүнө өбөлгө болот. Жайгышы дебей, күнү түнү дебей иштеп аткандардын баардыгын карап турам, көрүп турам. Келип кетип атты, мана силер деле билбейсиңер да. Кечке айтпа, элдер көтөрүп кетип атты, иш кандай жүрүп атты экен. Ушунда келдим. Былтыр күздө келип кеткен. Маза келип отурат.
Құдай күш қуат берсін, Құдай күш қуат берсін, мақұл игілік.